seçim. Dolan seçim. Yemişene tanan, hükmet yemişene. Dolan seçim, dolan seçim. Yani öyle sakın cevap duruşunu kıvatasın. Tam da zaten bakayım dolan seçim, dolan el kalp yemişene tanan, el kalp yemişene tiyece. El kalp yemişene. Kana kaydı. Aç koy bir tlek. Batır dumanlar iyi bak. Harap var. Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 8-октябрга чейин камакка алынды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мурдагы кызматкери Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 8-октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө жайына камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 26-сентябрда кечинде кабыл алды. Атамбаевдин жан сакчысы массалык башаламандык, кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу, топтошуу адам өлтүрүү жана тергөөчү же башка кызмат адамдарынын аракеттерине тоскоолдук жаратуу беренелери боюнча айыпталууда. Сагынбаев мурдагы президент Атамбаевди 8-августта камакка алынганга чейин кайтарган. 20-сентябрда Сагынбаев УКМКдан бошотулган. Булак Барометр KG сайты. Екі күн жұмыстан шығарды дағы мына жұмыстан шығартырып 2 күннен кейін мына бір дағы уақыт созылауы десем кеше мен бұрынғыдай эле суракка кетти деп ойлогом. Мурунда сурап мына 1 айдан бери эзип аткан күндө сурап түнү менен жүрүп аткан суракта ошондой эле суракка кетти деп ойлогом. Мындайларын билген эмесмин. Ушинтип мекен үчүн иштеп жүргөндөн ак жерден каралап атышат. Ал bir адам өлтүрмөктү чымында өлтүргөндү өлтүрчү эмес. Өзү намаз окуйт 5 мал кантип ошондойго барсын. Мен балдарымды ким багат эми? Аны камсыз. 4 балам мына таягынтен бери атам гана, атам качан келет, атам кайсы убакта келет, түнү келет, түнчүндө келет, кетип калат, эртең менен кетип калат, көрө элек балдарына. Балдарымдын келечеги үчүн мейли азыр силер кыйналгыла, мейли мени күткүлө, кыйналгыла, бирок кийин балдарым кыйналбасын мен үчүн. Мен үчүн кыйналбасын, мен жанымды берсем да мекенимди кийинки балдарымдын келечегин оңдойм деп ушинтип көп айтчы да. Ошол башталарда өздөрү спецназды жиберерде жумушунан чыкыртып алышса болмок да, эгер ошондой жаланы жаппай издесечи. Бул ошол Атамбаевдин кишиси деп эле ушуга жабышып калышты да, уже канча айдан беричи. 12 жыл бою мына мурун погранчаста иштеди. Жаз келди болду тетиги эмеге кетирчи, ошко кетирчи, жана жер талаш болуп атындай болуп атат. Аяктан жүрдү, андай эмелерди көрдү. Андан кийин бияка келип жүрдү. Бияка которулуп келди. Андан кийин бияктан деле үйдө эле көрчү эмес, жалаң эле эме үчүн деп эле көп эме кылчу эмес. Мекеним үчүн иштейм мен, ак иштейм мен, актыкты далилдейм деп атып. Ак иштегеним мекенибизди коргойм деген немени.
Мен өзüm былтыр мына 1 жыл болду операция болгом, бооруман альвеокостон өзüm жарым жаммын, азыр давление менен жүрөм, высокий давление менен. Балдарымды бакканга да мындай жумуш иштегенге да мен азыр эмем жок, мүмкүнчүлүгүм жок. Ошо айтам. Түздөн түз ушу президентибизден суранат элем, ушундай бир акыйкатсыздыкты жоюп, биздин элге бир мындай бир өкмөттүн ишеничин актап, ушу эл да бир нерсеге ишенип жашагандай болгондой, ушу ак жеринен күйгүзбөй балдарыбызды чыгарып берсин, көптөн көп суранабыз. Атам көчөмүн элен жумуштан келем деп айтып кеткен, анан кечке күтүп ошондон бери жок. Анан батыраак чыгарып берсинчи. Аябай сагынып атабыз. Мен ушул бийликке кайрылат элем. Жолдошумду эртерээк актап чыгарып, ушу балдарымдын маңдайына аман эсен чыгарып беришиңерди суранам. Акыйкат чечим чыгарып беришиңерди суранам.